Бул кышында да жумуш болот. Тепесанын ичинде шарттарын көрүп атасыздар. Клубника бул жерде бардык. Мынакей бул суу системасы ушундай шлангыларды койгон, көрүп турасыздарбы? Англияда достор ушинтип иштейсиздер, фермадачы. Клубника, малина же ежевника ушундай сыяктуу жемиштер бар, мөмө жемиштерчи. Кээ бирки фермалар биздин фермага окшоп, ичи жылуу, кышында жайында болсо жамгыр көп жайт, билесиздер. Анда болсо жамгырда үстүңүздөр суу болбойт, иштей бересиздер, кыйналбайчы. Кээ бирки талаада иштегендер болсо, ал жакта обязательно өтүк же болбосо жамгырга каршы суу болбой турган кийимдерди алыш керек. Биздин ферма жакшы буюрса иштеп атабыз. Баарыбыз эле зарплата кызыгабыз да, зарплата достор бул жакта саатына сомго алганда 1100 сомго түркүп калат. Курс ойнатта же болбосо ушундай достор. Сиздерге да совет берем, келип иштеңиздер. Москвага караганда бул жакта жумуш бир аз оор болгону менен, бирок акчасы жагынан өтө эле жакшы. Анан суроолор болсо Азекен Жапаев деген Instagram баракчама жазыңыздар, ал жактан да колдон келишинче сиздерге жардам берип бөлүшүп турам маалыматтарды. Анан азыркы учурда эми Агрейчар билесиздер, сайты жабык. Анан Профорс бар, алында пока сайттар жабык экен. Telegram группабызга да кошулсаңыздар болот, ал жактан да маалымат чыгарып турабыз. Сиздерге пайдалуу болот. Эми бул жакта болсо Кыргызстандан алыстабыз келели. Анан келгенден кийин 6 ай чыдап иштеп, ысыгына да суугуна да көнүшүбүз керек. Анан жумушту көрүп атасыздар. Өтө деле оор эмес. Айым айылда өскөн жигиттер, кыздар болгон болсо, алар бат эле көнүшүп кетет да негизичи. Анан шаарда жогойгон балдар болсо, алар бир аз кыйналышы мүмкүн. Бирок сабырдуу болуп иштеп кеткен болсо, андалар деле жакшы эле иштейт. Видео пайдалуу болгон болсо, өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар менен бөлүшүп